Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин жалпы жааматы менен жолугушту. Нургүл Бакирова жаңы баш мыйзамга ылайык сот тутуму мыйзам чыгаруу демилгесине ээ болорун билдирди. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Жогорку кеңеш менен тыгыз иштеп, сот тутумуна тийиштүү болгон мыйзамдарды иштеп чыгууга бардык аракеттер жумшаларын белгиледи. Нургүл Бакирова судьялык кесип акыйкаттыкты, кесипкөйлүктү, чыдамкайлыкты талап кылган ардактуу кесип экендиги жана мыкты судьяларды даярдап чыгарууда сот адилеттигинин жогорку мектебинин ролу чоң экендигин баса көрсөттү. Төрайымдын милдетин аткаруучу аталган мектепти келечекте академия кылууга болорун айтты. Мындан тышкары судьяларды окутууда коңшу мамлекеттерден лекторлорду чакыруу практикасын киргизип, тажрыйба алмашуу жакшы натыйжаларга алып келерин белгиледи. Ошондой эле соттордун билимин, тажрыйбасын жана маданиятын өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Өз кезегинде аталган мектептин директору Эльмира Байтикова жакында эле Бишкек шаары менен Чүй облусунун судьялары окуудан өткөндүгүн, ал эми алыскы аймактар онлайн окутулуп жаткандыгын билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, лекторлор катары учурда иштеп жаткан судьялардын ичинен жогорку кесипкөй окутуучулар бар. Мындан сырткары судьяларды окутуу үчүн отставкадагы судьялар, экс судьялар жана учурда иштеп жаткан судьялар тартылган.